19 бөлүм. Жүйүт падышасы Жошапат Иерусалимдеги өз үйүнө тынчтык менен кайтты. Хананинин уулу көрөгөч Жею Жошапат падышанын алдынан чыгып ага мындай деди: Эмне үчүн мыйзамсызга жардам бердиң? Эмне үчүн Теңирди жек көргөндү жакшы көрдүң? Ушундай кылганың үчүн Теңир сага каарданып жатат. Бирок сенин жакшы иштериң да бар. Анткени сен Жүйүт жериндеги Ашейра мамаларын жок кылдың. Жүрөгүңдү Теңирди издөөгө бурдуң. Жошапат Иерусалимде жашап турду. Ал Беер-Шебадан Эфраим тоосуна чейин жашаган элин кайра кыдырып, аларды ата бабаларынын Кудай Теңирине бурду. Жүйүт аймагындагы бардык чыңдалган шаарлардын ар бирине өз башкаруучуларын койду. Ал башкаруучуларга мындай деп айтты: Силер эмне кылып жатканыңарды байкагыла. Силер адамдын эмес, Теңирдин өкүмүн чыгарып жатасыңар. Өкүм чыгарган иштериңерде ал силер менен болот. Ошондуктан силерде Теңирдин коркунучу болсун. Абайлап иш жүргүзгүлө. Анткени биздин Кудай Теңирде адилетсиздик, эки жүздүүлүк, паракордук болбойт. Жошапат Иерусалимде лебилерден, ыйык кызмат кылуучулардан, Исраилдин уруу башчыларынан Теңирдин сотун жүргүзүүгө жана талаш тартыштарды чечүүгө дайындап, Иерусалимге кайтты. Жошапат аларга мындай деп буйрук кылды: Кудайдан коркуп, берилгендик менен, таза жүрөгүңөр менен иштегиле. Өз шаарларында жашаган бир туугандарыңар кан төгүү тууралуу, же мыйзам тууралуу, же осуят, көрсөтмө, каада салт тууралуу чыр чатактары менен келишсе, алар Теңирдин алдында айыпка жыгылбашы үчүн, өзүңөргө жана бир туугандарыңарга Теңирдин каары төгүлбөшү үчүн аларга акыл насаат айткыла. Ушундай кылгыла, ошондо күнөөгө батпайсыңар. Мына, Теңирдин ар кандай иштеринде силерди сурай турган башкы ыйык кызмат кылуучу Амария, ал эми падышанын ар кандай иштеринде калыстык кыла турган Жүйүт тукумунун төрөсү Исмаил уулу Зебадия жана көзөмөлдөөчү Лебилер алдыңарда турат. Бекем болгула, иш жүргүзгүлө. Ошондо Теңир адилет киши менен болот. 20 бөлүм. Ошондон кийин Моабтыктар менен Амондуктар жана Маон өлкөсүнүн айрым адамдары Жошапат менен согушууга жөнөштү. Жошапатка деңиздин ары жагынан Сириядан сага каршы аттанган кара кол келе жатат. Алар Хасатсон Тамарга, башкача айтканда Эйингедиге келип калышты деп айтып келишти. Ошондо Жошапат коркуп, Теңирди издеш үчүн жүзүн бурду жана бүткүл Жүйүт аймагына орозо жарыялады. Жүйүттөр Теңирден жардам суроого жыйналышты. Алар Жүйүттүн бардык шаарларынан келип, жалынып жалбарып Теңирден жардам сурашты. Жошапат Теңир үйүнүн жаңы короосунун алдында Жүйүттөр менен Иерусалимдиктердин арасында туруп мындай деди: Теңир, ата бабаларыбыздын Кудайы, асмандагы Кудай сенсиң. Бардык элдердин падышачылыгына бир өзүң бийлик кыласың. Күч да, кубат да өзүңдүн колуңда. Сага каршы чыккан эч ким туруштук бере албайт. Кудайыбыз өз элиң Исраилдин алдынан ушул жердин элин кууп чыккан, ал жерди өзүңдүн досуң Ибрайымдын тукумуна түбөлүк берген сен эмес белең? Алар бул жерге отурукташып, сенин ысымыңа арнап ыйык жай куруп, мындай дешкен: Биздин башыбызга мүшкүл түшкөндө, жазалоочу кылыч, же жугуштуу оору, же ачарчылык түшкөндө, биз ушул үйгө сенин алдыңа келебиз. Анткени бул үйдө өзүңдүн ысымың турат. Кыйын кысталышта биз сени чакырсак, сен биздин үнүбүздү угуп куткарып каласың. Азыр бул жерге Амондуктар, Моабтыктар жана Сейир тоосунда жашагандар келишти. Исраилдыктар Мисирден чыгып келе жатканда, сен булардын жеринен өтпөгүлө дегенсиң. Ошондуктан алар айланып өтүп, буларды тукум курут кылган эмес. Эми алар ошол жакшылыгыбызга жамандык менен жооп берип жатышат. Өзүң бизге мурастап берген, өзүң ээлик кылган жерден бизди кууп чыкканы келишти. Кудайыбыз, буларды өзүң жазала. Анткени бизди каптап келе жаткан бул кара колго каршы турууга биздин күчүбүз жетпейт. Эмне кыларыбызды билбейбиз, бирок биздин көзүбүз сенде. Бүт Жүйүт эли бала бакырасы, аялдары, эр жигиттери менен Теңирдин алдында турушту. Ошондо жамааттын ортосунда турган Леби Жахазиэлге Теңирдин руху түштү. Жахазиэл Захариянын уулу, Захария Бенаянын уулу, Беная Жеелдин уулу, Жеел Асаптын уулдарынан чыккан Матаниянын уулу. Ошондо ал мындай деди: Жүйүттөр, Иерусалим тургундары жана падыша Жошапат, баарыңар уккула. Теңир силерге мындай дейт: Коркпогула, каптап келе жаткан кара колдон үрөйүңөр учпасын. Анткени бул согуш силердики эмес, Кудайдыкы. Эртең аларга каршы чыгасыңар. Азыр алар Сис дөңсөөсүнө чыгып келе жатышат. Силер аларды өрөөндүн аягынан, Жеруэл чөлүнүн алдынан табасыңар. Бул жолу силер согушпайсыңар. Силер карап тургула, Теңирдин силерге жиберген куткаруусун көрөсүңөр. Жүйүт менен Иерусалим, коркпогула да, үрөйүңөрдү учурбагыла. Эртең аларга каршы чыгасыңар. Теңир силер менен болот.
Жошапат жерге жете таазим этти. Жүйүт эли менен Иерусалим тургундары да Теңирге таазим кылып, анын алдына жыгылышты. Каат уулдары менен корак уулдарынан чыккан лебилер туруп, катуу үн менен Исраилдин Кудай Теңирин мактап ырдашты. Алар эртең менен эрте туруп, Текоя чөлүнө бет алышты. Алар жолго чыкканда Жошапат өйдө туруп мындай деди: Жүйүттөр менен Иерусалим тургундары, мени уккула. Өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге ишенгиле, бекем тургула. Анын пайгамбарларына ишенгиле, ошондо ийгиликке жетесиңер. Ал эл менен кеңешип, Теңирге ырдай турган ырчыларды койду. Аларды куралдуу аскерлердин алдында ыйыктыкты сактап, Теңирди даңктагыла, анткени анын ырайымы түбөлүктүү деп Теңирди даңазаласын деп койду. Алар Теңирди даңктап, даңазалап бара жатканда Теңир Жүйүт аймагындагыларга каршы келе жаткан амондуктар менен мааптыктардын жана Сейир тоосунда жашагандардын ыркын кетирип, ортосуна бүлүк түшүрдү. Алар кырылып калышты. Анткени амондуктар менен мааптыктар Сейир тоосунда жашагандарга каршы чыгышып, аларды өлтүрүштү. Аларды кырып бүткөндөн кийин бири-бирин кырып салышты. Жүйүттөр чөлдөгү дөбөгө келгенде калың колду карашса өлүктөр экен, бир да тирүү жан калбаптыр. Жошапат эли менен олжоону алганы келди. Алар абдан көп мал-мүлк, кийим-кече, кымбат баалуу асыл буюмдарды алышты. Олжоонун көптүгүнөн көтөрө албай жатышты. Олжоо ушунчалык көп болгондуктан алар аны 3 күн ташышты. Ал эми 4-чү күнү Бата өрөөнүнө чогулуп, Теңирди даңкташты. Ошондуктан ал жерди бүгүнкү күнгө чейин Бата өрөөнү дешет. Жошапат башында турган Жүйүт аймагындагылар менен Иерусалимдиктер Иерусалимге кубаныч менен кайтышты. Анткени Теңир аларга душманынын үстүнөн жеңиш берди. Алар Иерусалимдеги Теңирдин үйүнө арфа, лира, сурнай менен келишти. Жер жүзүндөгү бардык падышачылыктар Исраилдин душмандары менен Теңир өзү салгылашканын угушканда Кудайдан коркуп калышты. Ошентип Жошапаттын падышачылыгы тынчтанып калды. Анын Кудайы ага туш тарабынан тынчтык берди. Жошапат Жүйүт аймагына мына ушундай падышачылык кылды. Ал падыша болуп такка отурганда 35 жашта эле. Ал Иерусалимде 25 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Азуба, ал Шилхинин кызы. Ал өз атасы Асанын жолу менен жүрүп, анын жолунан оңго да, солго да кыйшайган жок. Теңирге жаккан иштерди кылды. Бирок бийик жерлердеги бутканалар гана жок кылынган жок. Эл да ата-бабаларынын Кудайына жүрөктөрүн толугу менен бура эле. Жошапаттын алгачкы жана акыркы иштери Ханани уулу Жейунун жазууларында жазылган. Алар Исраил падышаларынын китебине киргизилген. Бирок ошондон кийин Жүйүт падышасы Жошапат мыйзамсыз иштерди кылган Исраил падышасы Ахазай менен келишим түздү. Аны менен келишим түзгөнүнүн себеби Таршышка жөнөтүш үчүн гемелерди жасатуу керек эле. Гемелерди алар Эцион Геберде жасашты. Марейшадан чыккан Додабайдын уулу Элиезер Жошапатка пайгамбарчылык кылып, Ахазай менен келишим түзгөндүгүң үчүн Теңир кылган ишиңди талкалайт, деди. Ошондо гемелери талкаланып, Таршышка бара албай калышты. 8-чи бөлүм. Козу 7-чи мөөрдү ачканда асманда жарым саатча тынчтык өкүм сүрдү. Андан кийин мен Кудайдын алдында турган 7 периштени көрдүм. Аларга 7 сурнай берилди. Анан башка бир периште келип курмандык чалынуучу жайдын алдына турду. Анын колунда жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү алтын чөйчөк бар экен. Ага көп жыпар-жыттуу зат берилди. Анткени ал аны бардык ыйыктардын сыйынуулары менен бирге тактынын алдында турган алтындан жасалган курмандык чалынуучу жайдын үстүнө коюшу керек эле. Жыпар-жыттуу заттардын түтүнү ыйыктардын сыйынуулары менен бирге периштенин колунан Кудайдын алдына көтөрүлдү. Анан периште жыпар-жыттуу заттар түтөтүлүүчү чөйчөктү алды да аны курмандык чалынуучу жайдагы от менен толтуруп жерге ыргытып жиберди. Ошондо катуу дабыштар чыгып, күн күркүрөп, чагылган чартылдап жер титиреди. Анан 7 сурнайы бар 7 периште сурнай тартууга даярданды. Биринчи периште сурнай тартканда жерге кан аралаш мөндүр жана от түштү. Ошондо дарактардын 3/4 бөлүгү өрттөндү. Көк чөптүн баары күйүп кетти. Экинчи периште сурнай тартканда жалындап күйүп жаткан чоң тоо сыяктуу бир нерсе деңизге кулады. Ошондо деңиздин 3/4 бөлүгү канга айланды. Деңизде жашаган тирүү жандыктардын 3/4 бөлүгү өлүп, кемелердин 3/4 бөлүгү кыйрады. Үчүнчү периште сурнай тартканда асмандан шам чырактай күйгөн чоң жылдыз түштү. Ал дарыялардын 3/4 бөлүгүн жана булактарды басып калды. Бул жылдыздын аты Эрмен эле. Ошондо суунун 3/4 бөлүгү уулуу болуп калды. Бул суудан көп адамдар өлүштү, анткени суу ачуу болуп калган эле.
Төртүнчү периште сурнай тартканда күндүн, айдын жана жылдыздардын 3/1 бөлүгү кыйрады. Ошондо алардын 3/1 бөлүгү караңгыланып, күндүзгү убактында, түнкү убактында 3/1 бөлүгү жарыгы жок болуп калды. Анан мен асмандын ортосунда учуп келе жаткан бүркүттү көрдүм. Жана анын катуу үн менен мындай деген уктум: жер үстүндө жашап жаткандарга кайгы, кайгы. 3 периште тарта турган калган сурнайлардын үнү чыкканда, алардын башына кайгы түшөт. 4-чү бөлүм. Мени менен сүйлөшкөн периште кайрылып келип, мени уктап жаткан адамды ойготкондой ойготту. Анан ал менден: "Сен эмнени көрүп турасың?" деп сурады. Мен мындай деп жооп бердим: "Чылк алтындан жасалган чырактанды, анын үстүндөгү зайтун майы куюла турган чөйчөкчөнү, анын үстүндөгү 7 чыракты, анын үстүндөгү чырактардын ар биринин 7ден түтүгүн көрүп турам. Анын үстүндө 2 зайтун дарагы бар экен. Бири чөйчөктүн оң тарабында, экинчиси сол тарабында турат." Анан мени менен сүйлөшкөн периштеден: "Бул эмне, мырзам?" деп сурадым. Ошондо мени менен сүйлөшкөн периште менден: "Сен мунун эмне экенин билбейсиңби?" деп сурады. Мен ага: "Билбейм, мырзам" деп жооп бердим. Ошондо ал мага мындай деди: "Бул Теңирдин Зоробабылга айткан сөзү. Аскер кошууну менен да эмес, күч менен да эмес, бир гана менин рухум менен дейт Себайот Теңир. Сен кимсиң, улуутоо? Зоробабылдын алдында сен бир түздүксүң. Ал негизги ташты кандай жыргал, кандай сонун деген кыйкырыктын астында алып чыгат." Ошондо мага Теңирден мындай сөз болду: "Бул үйдүн негизин Зоробабылдын колу койгон, анын колу бүтүрөт. Мени силерге Себайот Теңир жибергенин сен ошондо билесиң. Анткени ким бул күндү мааниси жок күн деп эсептей алат? Зоробабылдын колундагы курулуш салмоорду кубаныч менен карап турган жанагы жети көз, Теңирдин бүт жер жүзүн карап турган жети көзү." Ошондо мен андан: "Чырактандын оң тарабында да сол тарабында да турган бул 2 зайтун дарагы эмнени билдирет?" деп сурадым. Мен ага экинчи жолу суроо бердим: "2 алтын түтүк аркылуу өзүнөн алтын куюп турган 2 зайтун бутагы эмнени билдирет?" Ошондо ал мага: "Сен мунун эмне экенин билбейсиңби?" деди. Мен ага: "Билбейм, мырзам" дедим. Ошондо ал: "Бул экөө зайтун майы менен майлангандар, бүт жер жүзүнүн Теңиринин алдында тургандар" деп жооп берди. 7-чү бөлүм. Андан кийин Иса Галилея аймагын аралап жүрдү. Ал Жүйүт аймагында жүргүсү келген жок, анткени жүйүттөр аны өлтүрмөкчү болуп жатышкан эле. Жүйүттөрдүн алачык майрамы жакындап калган. Ошондо бир туугандары Исага: "Бул жерден чыгып Жүйүт аймагына бар, кылып жаткан иштериңди шакирттериң да көрүшсүн. Анткени белгилүү болгусу келген адам иштерин жашырбайт. Ушундай иштерди кылып жаткандан кийин өзүңдү дүйнөгө көрсөт" дешти. Анткени бир туугандары да ага ишенишчү эмес. Иса аларга мындай деди: "Менин убагым келе элек. Ал эми силер үчүн бардык учурда боло берет. Бул дүйнө силерди жек көрө албайт. Ал эми мени жек көрөт. Анткени мен анын иштеринин жаман экендигин күбөлөндүрүп жатам. Силер майрамга бара бергиле. Мен азырынча бул майрамга барбайм, анткени менин убагым келе элек." 9. Ал ушуну айтып Галилеяда калып калды. Бир туугандары кеткенден кийин Иса да майрамга жашыруун жөнөдү. Жүйүттөр болсо ал кайда деп майрам убагында Исаны издей башташты. Элдин арасында ал жөндө ар кандай сөз жүрүп жатты. Бирөөлөр аны жакшы десе, бирөөлөр жок, ал элди адаштырып жатат деп жатышты. Бирок жүйүттөрдөн коркушкандыктан ал тууралуу ачык айта алышкан жок. Майрамдын ортосунда Иса ибадатканага келип элди окута баштады. Бул окубаса деле ыйык жазууну кайдан билет деп жүйүттөр таң калышты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Менин окутуум меники эмес, мени жиберген Кудайдыкы. Кудайдын каалоосун аткаргысы келген адам бул окутуу Кудайданбы же мен өз атымдан сүйлөп жатамбы билип алат. Өз атынан сүйлөгөн өзүнүн даңкталышын каалайт. Ал эми ким өзүн жибергендин даңкталышын кааласа, ал чындык, анда адилетсиздик жок. Муса силерге мыйзам берген, бирок бириңер да аны аткарбайсыңар. Мени эмне үчүн өлтүргөн жатасыңар?" Ошондо эл ага: "Сенин ичиңде жин бар, ким сени өлтүрөм деп жатат?" деди. Иса мындай деп сөзүн улантты: "Ишемби күнү оорлууну айыктырганыма баарыңар таң калып жатасыңар. Муса силерге сүннөткө отургузуу мыйзамын берген. Чынында бул мыйзам Мусадан мурун эле бар болчу. Ал ата-бабалардан калган. Силер болсо ишемби күнү сүннөткө отургузуп жатасыңар. Мусанын мыйзамын бузбайлы деп ишемби күнү деле сүннөткө отургузуп жатпайсыңарбы? Анан ишемби күнү бир адамды толук айыктырып койгондугум үчүн мага эмнеге ачууланып жатасыңар? Сырткы көрүнүшү боюнча соттобогула, сотуңар адил болсун." Ошондо Иерусалимдиктердин кээ бирөөлөрү мындай дешти: "Өлтүрөбүз деп издеп жатышканы ушул эмеспи? Карасаңар, ал ачык эле айтып жатат, бирок ага эч ким эч нерсе деген жок. Же башчылар да аны машаяк деп ынанып калышканбы?
Бирок биз анын кайсы жерден экенин билебиз. Ал эми Машаяк келгенде анын кайсы жерден экенин эч ким билбейт. Ошондо ибадатканада элди окутуп жаткан Иса үнүн катуу чыгарып мындай деди: "Ооба, силер мени билесиңер, менин кайсы жерден экенимди да билесиңер. Бирок мен өз атымдан келген жокмун. Мени жиберген Кудай чындык, силер аны билбейсиңер. Мен аны билемин, анткени мен анданмын. Мени ал жиберген." Ошондо Исаны кармоого аракеттеништи. Бирок ага эч кимиси кол көтөргөн жок, анткени анын убагы келе элек болчу. Бирок элдин көбү Машаяк келгенде эмне, бул көрсөткөн кереметтерден да көп керемет көрсөтөбү деп Исага ишенип калышты. Эл арасында ал жөндө айтылып жаткан ушундай сөздөр фарисейлерге жетти. Ошондо ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер Исаны кармап келүүгө кызматчыларын жиберишти. Иса болсо аларга мындай деди: "Дагы бир аз убакыт араңарда болом, андан кийин мени жибергенге барам. Мени издейсиңер, бирок таппайсыңар. Мен болгон жерге силер келе албайсыңар." Ошондо жүйүттөр өз ара мындай деп сүйлөшө башташты: "Биз таба албагыдай ал кайда барат? Элиндердин өлкөсүнө чачырап кеткен жүйүттөргө барып, элиндерди окутабы? Мени издейсиңер, бирок таппайсыңар. Мен болгон жерге силер келе албайсыңар" деген эмнеси? Майрамдын акыркы эң улуу күнү Иса эл алдында туруп бийик үн менен мындай деди: "Ким суу саса, мага келсин жана ичсин. Ыйык жазууда айтылгандай, мага ишенген адамдын ичинен тирүү суу чыгат." Иса бул сөз аркылуу өзүнө ишенгендер ала турган ыйык рух жөнүндө айтты. Иса даңктал элек болгондуктан рух бериле элек болчу. Бул сөздөрдү уккан кээ бирөөлөр чын эле бул пайгамбар дешсе, кээ бирөөлөр бул Машаяк дешти. Дагы бирөөлөр жок, Машаяк Галилеядан келмек беле. Ыйык жазууда Машаяк Дөөттүн тукумунан, Дөөттүн шаарчасы Бейтлехемден келет деп айтылган жок беле дешти. Ошондо эл арасында Иса тууралуу талаш тартыш чыкты. Кээ бирөөлөр аны кармоого аракеттеништи, бирок ага эч кимиси кол көтөргөн жок. Кайтып келишкен кызматчылардан башка ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер эмне үчүн аны алып келген жоксуңар деп сурашты. Кызматчылар болсо эч ким эч качан бул адамдай сүйлөгөн эмес деп жооп беришти. Ошондо фарисейлер аларга мындай дешти: "Эмне, силер да алданып калдыңарбы? Башкаруучулардан же фарисейлерден ага ким ишенди? Мыйзамды билбеген бул караңгы эл каргышка калсын." Алардын бири мурун Исага түн жамынып келип кеткен Никедим аларга мындай деди: "Эмне кылганын адамдын өз оозунан угуп териштирбей туруп, биздин мыйзам боюнча өкүм чыгарууга болобу?" Ошондо ага: "Эмне, сен да Галилеядансыңбы? Изилдеп көр, Галилеядан пайгамбар чыкпай тургандыгын ошондо билесиң" деп жооп беришти. Андан кийин баары тең үйлөрүнө тарап кетишти.